Бишкекте патрулдук милиция кызматкери карыяны түртүп жиберди. Бишкек шаарында патрулдук милиция кызматкери жолду жабуу учурунда жолдон чуркап өтүүгө аракет кылган улгайган жаранды түртүп жиберди. Окуя 10 январ күнү кечинде Чүй проспектиси менен Бейшеналиева көчөсүнүн кесилишинде болгон. Видеодо патрулдук кызматкер жакындап келе жаткан кортежге байланыштуу жолду кесип өтүүгө аракет кылган жөө адамдарды артка түртүп жатканын көрүүгө болот. Көпчүлүк жарандар артка чегинген, бирок улгайган эркек киши жолдон чуркап өтүүгө аракет кылган. Патрулдук милиция кызматкери анын артынан чуркап барып, шаштыргандан кийин түртүп жиберген. Натыйжада карыя жолдун үстүнө жыгылган. Жыгылган жаранга башка өтүп бара жаткан киши жардам берип, аны ордунан тургузган. Таймур Асташиев бокстагы чеберчилигин көрсөттү. Көзү көрбөгөндөрдө лыжа тепсе болот. Депутат Дастан Бекешев, Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев социалдык тармактагы баракчасында лыжа тээп көргөн тажрыйбасы менен бөлүштү. Көзү көрбөй да лыжа тепсе болот. Менин инструкторум Жамил Жумабеков, ал Швейцарияда көзү көрбөгөн адамдарды окутуу боюнча билим алган. Бул ЭЛС Кыргызстан ассоциациясынын колдоосу менен мүмкүн болду. Рахмат, абдан сонун болду, деп жазган депутат өз аккаунтунда. Ош-Баткен Разаков жолунда Деу Матис аударылып кетти. Ош-Баткен Разаков Уна жолунда жол транспорт кырсыгы катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда кырсык 11 январда болжол менен саат 13:00 чамасында Уна жолдун 70-чакырымында Ноокат районуна караштуу Өрнөк аймагында болгон. Алдын ала маалыматтарга ылайык, Деу Матис үлгүсүндөгү автоунаа аударылып кеткен. Күбөлөрдүн айтымында Уна жүрүп бара жаткан учурда алдыңкы дөңгөлөктөрдүн биринин диски жараксыз абалга келип, айдоочу унааны башкара албай калган. Жол кырсыгынын кесепетинен жаракат алган жарандар бар. Учурда окуянын бардык жагдайлары такталып, тиешелүү кызматтар тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлөдө. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.